Урматтуу Чоро Сейитович, аталган долбоор абдан жакшы экен. Жалпы суммасы 27 миллион АКШ доллары дейт, кредит 25 миллион АКШ доллары, грант 2 миллион АКШ доллары. Кредит мөөнөтү 50 жыл, жеңилдетилген мезгил 10 жыл экен, пайыздык чен 0% дейт. Анан бул жерде 40 айыл аймакка бөлүнөт экен да, 450 миң доллардан, 450 миң доллар менен bir algılıktуу иштер бүтпөйт го дейм. Az da бул суммачы. Турап азыр АТРдин алкагында 3-4 айыл аймактар бириккен. Дотацияда турган айыл аймактар бар. Абдан аз да бул. Долбоор абдан жакшы, маанилүү, керектүү долбоор экен, бирок сумма абдан аз. 450 миң доллар бул аябай эле аз да, бир айыл өкмөткөчү аймакка. Рысбек Исламович, сурооңузга чоң рахмат. Ооба, биз түшүнүп атабыз, 450 миң доллар бул мындай караган доллар менен караганда аз акча, бирок сом менен айландырганда чоң эле акча болуп калат. Сом менен айландырганда канча болуп калат? Сом менен айландырганда азыр 36 миллион тегереңде болуп калат. Ошондо ар бир ошол айыл аймактар бир жол картасын түзөбү кандай негизде, кайсы критерийлер менен бересиздер? Ушуну да айтып кетсеңиз. Биринчи критерийлерди айтып кеттим башында. Бул ушул жакырчылык абалы, социалдык, экономикалык абал. Эгерде ушул региондо төмөнкү абалда болсо, ушул компоненттер, анда ушул акчалар каралат. Биз башынан компонентти даярдап атканда, долбоорду даярдап атканда, ар бир район боюнча жергиликтүү органдар менен иштеп, маалыматтарды чогултканбыз. Ушул элине жараша, элдин санына жараша, жана ушул социалдык, экономикалык абалы, ушул кедейчилик, жакырчылык жагынан. Ошол жагын карап көрсөк, ошол ошондой 40 айыл аймагы аныкталган. Эми мындай 30 миллион айыл аймактар аныкталган, Ооба. Баткен областында канча айыл аймак аныкталган? Айтып коюңузчу ошол боюнча. Баткен облусу боюнча биз ушул 3 районго 3 айылына карап атабыз. Бул биринчиден Самаркандык, өзүңүздөр билесиздер. Бул чек арада турган алыскы Исхак болуп аткан. Бул Кадамжай районунда. Лелек районунда болсо Кентала жагы. Бул 3 айыл аймактар бүт баары алыс жеринде жайгашкан. Ошондуктан ушул үчөө аныкталган. Мындай айтып кетсем, ар бир облус боюнча, ар бир район боюнча өз эмелери аныкталган. Рахмат, аталган мыйзам долбоорун колдойм.